Мен сотко укугум бузулгандыктан арыз менен кайрылсам, мамлекеттик алым төлөгөн эмессиң деп арызымды албай койду. Эмне үчүн акча төлөшүм керек? Укугум бузулуп турса сотко акча төлөймөнбү? Сот арызымды албай коюусу мыйзамдуубу? Түшүнүктүү. Бул жерде мындай түшүнүш керек да. Сиз төгүп жаткан мамлекеттик алым ошол иштин жыйынтыгы менен ошол доо арызга көрсөтүңүз, мамлекеттик алымды жоопкерден өндүрүп берүүнү сурап кошуп коюңуз. Сиз ошол бул жерде доонун демек талабын көрсөтпөгөнсүз, эмне боюнча, сумма өндүрүү боюнча же балким дагы бир башка талаштар болушу мүмкүн. Кандай болгон учурда дагы сиз ошол доо арызды берип жатканда биринчи мамлекеттик алымды төлөп, доо арызда көрсөтүшүңүз керек. Ошол сиз төккөн демек мамлекеттик алымды жоопкерден өндүрүп, соттун чечими менен кайра сизге өндүрүлүп берилиш керек. 2018-жылы 1-июлда күчүнө кирген жарандык процесстик кодексине ылайык мамлекеттик алым төгүлбөсө иш өндүрүп алуучу доогерге кайра кайтарылып берет деп көрсөтүлгөн. Эгерде сиз төккөнгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда сиз кошумча өтүнүч беришиңиз керек болчу, ошол мамлекеттик алымды төлөөнүн мөөнөтүн узартып берүү жөнүндө. Эгерде сиз ал өтүнмөнү кошпой берген болсоңуз, анда сот сиздин арызыңызды ошол мыйзам чегинде жарандык процесстик кодексинин талаптарына ылайык мамлекеттик алымды төлөбөдү деген негиз менен кайтарганга толук укугу бар. Бирок бул деген сөз сиз кайра сотко кайрыла албай каласыз деген түшүнүк эмес. Сиз кайрадан мүчүлүштүктөрдү жоюп, ошол тиешелүү мамлекеттик алымды төгүп, кайрадан сотко кайрылсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси 138-берене доо арызын кайтарып берүү. Сот доо арызды кайтарып берет эгерде доогер талашты сотко чейин чечүүнүн мыйзамда же келишимде белгиленген тартиби сакталбаса жана бул тартипти колдонуу мүмкүнчүлүгү жоготулбаса, иш бул сотко караштуу болбосо, арыз аракетке жөндөмсүз адам тарабынан берилсе, арыз кызыктар жактын атынан берилсе жана ага кол коюуга жана сотко берүүгө ыйгарым укугу болбогон адам тарабынан кол коюлса, ушул же башка соттун бейтарап соттун өндүрүшүндө ошол эле тараптын ортосунда ошол эле предмет жөнүндө жана ошол эле негиздер боюнча талаш тартуулуу иш бар болсо, күйөөсү аялынын макулдугусуз аялынын кош бойлуу учурунда же бала төрөгөндөн кийин 1 жылдын ичинде нике бузуу жөнүндө доо койсо, мамлекеттик алым төлөнбөсө, доо арызын өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө аныктама чыгарылганга чейин доогерден доо арызын кайтарып берүү жөнүндө арыз түшсө,